Саламатсыңарбы? Python сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакта компьютерга код жаза турган программаларды установка кылып даярдайбыз. Алгач ирет биринчи жеңил код редакторду орнотобуз. Аны өткөн сабакта бир аз иконкасын көрсөтүп тааныштырдым эле. Ал VS Code деген программа. Ошол VS Code деген программаны биз Google'дан издейбиз. VS Code деп издеп эле Google'дан издесек, Visual Studio Code деген биринчи баракча чыгат. Ошонун баракчаны ачабыз дагы. Бул жактан download деген өйдө жакта download же болбосо алдыңкы экранда мына кара download for Windows деген кнопканы басып көчүрөбүз. Мен азыр көчүрбөй эле коеюн, силер көчүрүп алгыла. Мен уже видеонун алдын ала көчүрүп даярдап койдум. Биринчи программабыз ушул VS Code'ду көчүрөбүз. Экинчи программа VS Code'го караганда ыңгайлуураак PyCharm деген программа. PyCharm деп Google'дан издейбиз муну дагы. PyCharm деп издесек, JetBrains деген компаниянын PyCharm деген код редактору. Код редактор эмес, бул IDE деп коет, Integrated Development Environment деп. Бул код редактор, жөнөкөй код редакторго караганда көбүнчө функциялар көптөгөн функциялары бар. Кодко ылайыктуу, өзгөчө Pythonда код жазганга ылайыктуу PyCharm деген ушул программа. Ушул программаны дагы бул жерден download деген кнопканы басып, же бул жерден download дегенди басып, компьютерга көчүрүп койгула. Мен азыр көчүрбөйм, бул дагы көчүрүлгөн, даяр, алдын ала көчүрүп коюш керек. Көчүргөндө бул Visual Studio Code бир аз эле размери, өзүнүн файлдын размери бир аз эле бат эле көчөт. PyCharm'ды бир аз күтүш керек болуп калат да. Ошон үчүн мен видеодо алдын ала көчүрүп даярдап койдум. Силер дагы биринчи көчүрүп алып, анан установканы улантасыңар. PyCharm кайталап коеюн, файлдын размери чоңураак, бир топ убакыт алып калышы мүмкүн. Вот ушул эки программаны көчүрөбүз. Мен көчүрүлүп даярдалып койгон программаларды ушу эки файлды азыр установка кылабыз. Биринчисин айттым, VS Code. VS Code мына көчүрүлгөн VS Code User Setup X64 деген жана программанын версиясы бар файлды иштетебиз. Мышканы эки жолу басып иштетебиз, запустить дейбиз бул жерден. Лицензиясы менен макулдашууга кол коебуз. Я принимаю условия деп далее дейбиз. Бул жерден эчтекени өзгөртпөйбүз. Далее дейбиз. Анан борки эле настройкалардын экранына келгенде, ушул жерден создать значок на рабочем столе дегенге сөзсүз түрдө галочка коюп койгула. Калган астыңкы блоктордун бардыгына галочка коюп койгула. Ушул галочкалар абдан маанилүү. Өзгөчө могу жерде добавить действие, открыть с помощью code деген, добавить path дегендерди галочкасын обязательно коюп койсоңор, кийин компьютерде программаны VS Code'ду запуск кылган жеңил болот да. Бардык галочкаларды коебуз, андан ары далее дейбиз, установить дейбиз. Программанын установка болуп компьютерибизге көчүрүлүшүн күтөбүз. Бүткөн соң азыр сразу запуск кылып программаны иштетебиз. VS Code өзү тез эле установка болот, бат эле өзү жеңил, тез иштеген программалардын бири, абдан популярдуу, көптөгөн программисттер колдонот. Бүткөндөн кийин эчтекени өзгөртпөйбүз, дагы завершить деген кнопканы басабыз. Завершить деп бассак, VS Code азыр биз көчүргөн компьютерга көчүргөн Visual Studio Code программасы запуск болот. Эгерде кандайдыр бир уруксат сураса, allow деп жооп беребиз. Пока моореки экрандар чыкса жаба туралы. Лишний ачылып кеткен программалардын баарын жабабыз дагы. Бул жерден башында моореки программа ачылганда, моореки get started with VS Code деген эмелер чыгат, настройка кыла турган экран болот. Моорекини бул жерден эчтеке өзгөртпөй эле, markdown деген кнопканы басып коебуз. И Visual Studio Code экранда астыда show welcome page on startup деген бар. Ушул жерден галочканы алып таштагыла. Себеп дегенде бул галочканы албасаңар, VS Code запуск болгон сайын дайыма компьютерди иштеткенде бул эки экранды көрө бересиңер да. Ошон үчүн бул экран ашыкча баягы ашыкча эме кыла берет. Ошон үчүн муну колдонбойбуз. VS Code'ду көчүрдүк. Андан соң Python менен код жазуу үчүн Pythonга ылайыктуу VS Code'го орното турган расширение деп коет, кошумча функционал бере турган дополнениялар бар, ошолорду установка кылабыз. Сол жактан бул жерде силерде иконка көбүрөөк болушу мүмкүн, азыраак болушу мүмкүн.
кылып могу жерде могу кирпичтерге окшогон 4 иконка extensions деген иконканы басабыз. Бул жерден келип Python дегенди издейбиз. Python деп издесек, Microsoft компаниясынан атайын расширение бар, Python деген бар. Силерде менде уже мурун VS Code бар болчу, ошон үчүн аз көрүп атат. Силерде мурункундай бул экран чыгат. Python, Microsoft программанын описаниясы, анан install деген кнопка болот. Ошол install деген кнопканы силер басып коюшуңар керек. Анан бул расширение, кошумча программа VS Code'го компьютерге орнотулуп даяр болот. Install кылып бүтөт өзү эле. Ушул аркылуу биз Python код жазганда баягы кодубуздун ошибкалары, кайсы жерде каталар бар, кодду оңой запуск кылган, кошумча кодду текшерген мүмкүнчүлүктөрү кошулат да VS Code'го. Установка болуп бүттү. Disable деген кнопка чыгып калат. Установка болуп бүткөндөн кийин болду. Биздин VS кодубуз Python менен код жазганга даяр десек болот. Эми бул экранды жаба туралы. Эми экинчи программаны установка кылабыз. Бул PyCharm. VS Code'ду эмне үчүн установка кылдык? VS Code'до деле код жазса болот. Эгерде балким каалагандар болсо VS Code'до жаза берсеңер болот. Мен көбүнчө Python кодду PyCharmда жазганды жакшы көрөм. Ошол PyCharmды установка кылып алсаңар, программаны запуск кылгандагы, код жазгандагы мындан да VS Code'го караганда дагы жеңилирээк болот да. Жанагы мурунку экранда көрсөтүлгөн PyCharmды көчүрүп алгандан кийин ошол PyCharmдын установкасын баштайбыз. Бул жерден запустить дейбиз муну дагы. Бир аздан соң PyCharmдын установка боло турган экран ачылат дагы, биз PyCharmды азыр компьютерге орнотобуз. Уруксат сурап калат. Уруксат сурай турган болсо да деп жооп беребиз. Мынакей установка башталды. Next дейбиз. Бул жерден эчтекени өзгөртпөйбүз. Next дейбиз. Кийинки экрандан керектүү настройкаларга галочка коюп, отметка белги коюп коюшубуз керек. Бул жерден add Python variable дегенди коебуз. Экранга иконка кошуш үчүн бул жерге desktop shortcut дегенге коебуз. Add open folder as project деген жерге коебуз. Дейбиз. Андан ары next деп уланта беребиз. Андан кийин install деген кнопканы басабыз дагы. Программанын установка болушун күтөбүз. Программа орнотулгу чакта PyCharm жөнүндө бир аз маалымат айтып берейин. PyCharm негизи 2 версиясы бар болчу мурун. Жакындан баштап PyCharm 1 эле версиясы чыгып калды. PyCharm негизи өзү платный, баягы акча төлөп колдоно турган программа. Эгерде толук мүмкүнчүлүгүн, бардык функционалын колдоном десеңер, акча төлөп баягы полноценный PyCharmдын версиясын колдонсок болот. Алгач ирет 30 күнгө баягы пробный режим деп коебуз го, ошол эки пробный режиминде колдонсок болот. Андан ары PyCharmды бекер эле колдоно берсе болот, бирок баягы акы төлөп платный версиясына караганда бир аз мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болот да. Бирок Pythonды үйрөнүп, Pythonга код жазып баштаганга ал баягы платный версияда мүмкүнчүлүктөрүнүн деле кереги деле жок. Аны бекер версиясында деле колдоно берсе болот. Кайталайм дагы бир жолу, жанагы биринчи 30 күндүк версиясы полноценный баягы пробный режимде иштей берет. Андан кийин акча төлөбөсөңөр, баягы бесплатный версиясына болуп каласыңар да. Бесплатный версиясына кайтып келип калат дагы, основной базовый функционалы менен иштеп баштайт. Бизде мына PyCharm установка болду. Бул жерге галочка коюп туруп, Run PyCharm деген кнопканы басып, Finish'ти басабыз. Экранда PyCharm деген иконка пайда болду. Мурунку орноткон Visual Studio Code'дун дагы иконкасы пайда болуп калды. Азыр PyCharmды установка кылып, бир аз запуск кылганын көрсөтүп коебуз. PyCharmда код жазам десеңер, тиги VS Code'го окшош эч кандай кошумча плагин же расширенияларды установка кылып деле кереги жок. Базовый версиясында эле бардыгы PyCharmда жакшы иштейт да. Бул жерден кандайдыр бир настройкаларды импорт кылабыз дейт. Пока кереги жок деп skip дейбиз, пропуск кылабыз муну. Вот мына PyCharm'ыбыз установка болду, запуск болуп атат. Демек биз PyCharm'да уже Python код жазып иштеп баштасак болот. Кийинки сабакта Python кодду кантип жазып, кантип запуск кылганды көрсөтөбүз. Алгач ирет ушул эки инструментти установка кылып компьютериңерге даярдап алгыла. Кийинки сабакта болсо уже мына Python'дын кодун жазып баштайбыз.